Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Дүйнө чемпионаты Норвегиянын борбору Осло шаарында грек-рим күрөшүнүн балбандары күчүн ашып баштады. Бүгүн Бексултан Махмудов кызыл этерикөчүн кыргыз балбаны алгачкы раундда, алгачкы баскычта даниялык Матиас Бак аттуу атлет менен кездешүүдө. Ооба, бул Акжол Махмудовдун бир тууган байкеси 27 жашта жаңылбасам. Бексултан Махмудов Азия чемпионатынын коло байке ээси. Өз учурунда 2014, 2015, 2016 жылдардагы улут курамында күрөшүп жүргөн. Андан кийин 97-те бир аз Өзүр Жүсүпбековго атаандаштыкты туруп койду окшойт. Кийин бир аз улут курамынан көрбөй калганбыз. Мына эми акыркы мелдештерде Бексултан Махмудов дагы өзүн жакшы деңгээлде көрсөтүп келүүдө. Буга чейинки Нестеренко мелдешинде дагы Бексултан Махмудов жакшы бир жыйынтыкты көрсөткөн. Биринчи бөлүк анын атаандашы Матиас Бак эч кандай байгелүү орундарга илинген эмес. Буга чейин анын тажрыйбасын, ийгиликтерин көрдүк. Матиас Бак дүйнөлүк аренада Азия чемпионатында болобу, дүйнө чемпионаты, тактайтын Европа чемпионаты болобу же дүйнө чемпионаты болобу байгелүү 3 жылдыкка илинген эмес. Буга чейин түшүнүктүү Олимпиада оюндарына катыша элек. Бексултан Махмудов деле ушундай. Бирок эми биринчи атаандашын утушу керек. Бексултан Махмудов бүгүн сенсация жаратып байгелүү орунду алыш үчүн азыр көтөрүш керек азамат. 4 упайлык ыкман жасай алабы? Жок, 2 упай гана бул жерде берилет, бирок андан дары жүрүштү уланта алабы? Бир аз чарчап калгандай. Дагы бир жок. Бул жерде килемдин сыртына чыгаргандык үчүн 1 упай. Албетте ыкманы аягына чейин аткара албай калды. Тилекке каршы. Бирок Махмудов азамат жаман эмес. Ушундай эле ийгиликтүү жүрүштөрүн андан дары улантат деген ойдобуз. Биринчи бөлүк бүтөрүнө 20 секундадай убакыт калды. Bir упай бул жерде Даниялык спортчуга ал акыры өзүнүн максатына жетип Бексултанды аягына чейин түртүп жетишти. Жана биринчи тайм жыйынтыкты алды. Азырынча эсеп саны 4-1. Экинчи бөлүк баш салды. 4-1-синде Махмудов алдыда келе жаткан белгилеп коелу, бирок азыр Махмудов бир аз пассивдүү аракетке барып кое турган болсо эле атаандашына калыстар актив үчүн 1 упай берип, партерде иштегенге мүмкүнчүлүк берип коюшу толук ыктымал. Мына эскертүү берүүдө, озек эскертүү. Бул Бексултан үчүн. Менимче Бексултан партерде жат абалында иштегенге деле макул. Бирок мына башкы калыстар, биздин машыктоочулар нааразы мындай чечимге. Бирок эми челлендж берүүнүн кажети жок мындай учурда. Бексултан Махмудов эми коргонушу зарыл. Уйгактай эле килемге жабышкан. Бексултан ушундай эле аракетти улантыш керек.
эч нерсе кыла албады Матиас Бак. Даниялык спортчу 1 мүнөт 56 секунда. Матиас Бак чарчады. Кыргыз спортчусу деле ачык айтканда чарчап чалгып баштаганын байкасак болот. Эң негизгиси эми коргонууда иштеп коюшу керек. Эми бул оор салмак категорияда мына ушундай көрүнүш көп болот. Анчейин чабуулдарга баруу көп болбоорун дагы жакшы билебиз. Чагымда Бексултан Махмудов бул беттеште жеңишке чейин жеткирет. Күмөн жок. 1 мүнөт. Анда Бексултан Махмудов өзүнүн атасына куюп койгондой окшош экендигин байкасак болот. Албетте Акжол Махмудов Олимпиада оюндарында күмүш медаль жеңип келгенден кийин Акжол Махмудовдун атасын дагы жакшы таанып калдык. Көпчүлүк көрөрмандар таанып калды. Анын интервьюларынан мына дал ушул атасынын өзү экен байкасак. 20 секунда. Жөн гана убакытты бүтүшүн күтүп калабыз биз. Азамат Бексултан Махмудов ошентип дүйнө чемпионатындагы алгачкы беттешин ийгиликтүү жыйынтыктады.